Жоқ, эмнеге кол көтөрдүңүз эле, ошону айтып коюңузчу бизге. Ага сүйлөбөңүзчү. Я байке, суроо берип коюңузчу. Эмне үчүн кол көтөрдүңүз эле? Жооп бере албайм мен. Неге жооп бере албайсыз? Жооп бере албайм. Доказательствоңар жок, сүйлөй бересиңер. Доказательство видео болду да жекес. Видеодо мен билем кандай. Ушул жылдын 2-июлунда аял дарыгерди урган милициянын капитаны Өмүрбек Рыспаевге карата соттун чечими чыкты. 1-май райондук соту чыгарган чечимге ылайык милициянын капитаны Өмүрбек Рыспаев 2 жылга соттолуп, бирок 1 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошотулду. Эмнеге кол көтөрдүңүз эле негизи? Кимге кол көтөрдүм? Дарыгерге. Кечиресиз, мен эч кандай комментарий бере албайм. Жок, айтып койсоңуз, эмнеге кол көтөрдүңүз эле? Соттун чечими менен айтабыз. Жабырлануучунун кызы Акмарал Түлегенова 1-май райондук сотунун чыгарган чечимине нааразы экенин медиа хабка билдирди. Мен ошол окуядагы врачтын кызы болом. Ошол окуя 1 жыл мурун ровно болгон, июнда. Мамам шаардык гинекологияда иштейт, гинеколог болуп, заведующий болуп. Анан ошо жумушунан чыгып келатканда ошол окуя болгон да. Жанагы обвиняемый менен. Ошо эмне себептен болгон экен? Жубайы угроза менен келиптир. Анан негизи гинекология болгондуктан эркек кишиге кирүүгө болбойт. Анан кире бериште жазуулар бар да. Эркек кишиге кирүү болбойт. Анан кирип баратканда мамам эшиктен аял кишилерди киргизип, анан токтотуп койгон да күйөөсүн. Эркектерге кирүүгө болбойт деп түшүндүрсө, сен кимсиң деп баштаптыр сразу. Андан кийин мамам эшикти жабайын десе, эшик жабылбай, жана бир окошкасы бар, ошо кыпчылып калыптыр да. Анан ошол маалда эле видеодо даже көрүнүп турат, мамам аны карабай, көңүл бурбай эле эшикти жөн эле жаап коеюн десе, ал алып ыргытты да апамды. Анан ошондо апам жыгылып кетти, жыгылды, башы тийди. Андан кийин көк ала болду. Анан ошо жыгылган жеринде как раз жанында скамейка бар экен да. Анан ошо хорошо, что скамейкага тийген жок да, башыма. Анда билбейм эмне болмок, бирок жерге тийди да, точно. Анан кийин сотрясение болду. Анан ошо былтыр биз дарыландык. Азыр апам жакшы, бирок все равно моральный деген жагы бар. Анткени апам пенсионерка, немолодая, 60-тан ашкан аял киши, ошондуктан, конечно, негизи аябай сложно болду да. Ошол күнү эле милиция менен скорый помощь чакырылган. Скорый помощьту кечке күтүп калдык. Анан ошо скорый келгенден кийин милиция келип калды. Анан бизди сразу нейрохирургияга жөнөттү. Аяка ошо милиция келип заявленияны кабыл алышты да. Анан биз заявление таштадык. Анан ошо гом карайт деди да. То есть следователь болот деп. Сот бүгүн бүттү, бирок ошо бүгүн уже 1 жыл болду. Даже 1 жылдан кичине ашып кетти. Ошо былтыр июнда болгон окуя, июндун аягында. Анан ошо следствие жүргүчө где-то октябрда, сентябрь аягында эле араң сотко келди иш. Анан ошо соттун ичинде деле канча жолу сот узарып кетти. Анткени то из-за адвокаты келбейт, же өзү келбейт, же свидетель сразу келбейт. Ушинтип атып уланып кетти. Анан бүгүн эле ошо соттун чечими чыкты. Кандай болду чечим? Чечими 2 жылга берилди. Анан 1 жыл пробационный период деп берилди да. 280 статья Уголовного кодекса. Ошо первый пункт боюнча берилди да. Хулиганство дейм. Чечимге негизи ыраазы элесиңерби же нааразы болбосуңарбы? Негизи нааразымын. Анткени он представитель правоохранительных органов болгондуктан өзү үлгү болуш керек да, калгандарына үлгү көрсөтүш керек. Ошондуктан мындай кишилер приносят вред обществу да. Ошондуктан негизи ойлойм, все-таки строже нужно было применить наказание деп. Жакында болуп аткан окуя боюнча эмнеге ал жакта эмне үчүн кол көтөрдүңүз эле? Жакынга болуп аткан окуяда шантаж кылып жатышкан. Шантаж кандай шантаж болду? Мен жетекчилигим тарабынан шантаж болгон. Мен комментарий Жок, бирок видеосу чыкты да байке. Макулдугу жок, комментарий бере ала албайсыңар. Жок, бул резонанстуу иш болуп атпайбы байке? Резонанс эмес. Бул деген. Жок, бул резонанстуу иш болгондон кийин бул жерде комментарий берүүгө Башка комментарий бербейинде эле өзүнүн укугу. Я байке, суроо берип коюңузчу. Эмне үчүн кол көтөрдүңүз эле? Жооп бере албайм мен. Неге жооп бере албайсыз? Жооп бере албайм. Ай байкес. Өзүнүн макулдугу жок, кандай комментарий? Кандай дейсиз? Командасын аткарып жүрө бересиң. Уят эмес. Кимдин командасын аткарып жатасыз? Сүйлөбөңүзчү болду. Я байке. Жок, эмнеге кол көтөрдүңүз эле, ошону айтып коюңузчу бизге. Ага сүйлөбөңүзчү. Неге видео чыгып атпайбы жигиз?
видеосунда сизби? Бай, жакында чыккан видеосунда. Таппа вообще. Мен Иә. жанында жүрөм. Жакында чыккан видеосундагы мен. Аны вообще шантаж Шан- Шантаж болгондо эмес болду. видеосу чыгып атпайбы жигиз? Чыкканда аны бирөө чыгарганда атам го. Доказательствоңар жок, сүйлөй бересиңер. Доказательство видео болду да жигиз. Видеодо менмин деп атам. Мен деген кандай экен? Видеодогу кыз өзү экенин билдирген аял алгач комментарий берүүдөн баш тарткан болчу. Бирок кийинчерээк жүзү жашырылган шартта пикирин айтууга макул болгон. Видео вообще 2 ай мурунку видео болчу ал. А биз ал видеону тамашалашып кетип эле урушуп эле мен ал жакын адамым, танышып жүргөн эле адамым. Менде доказательство бар, ал ким кылган, эмне кылган баары бар менде. Ал видео 2 ай мурунку видео болчу. Аны мен ошо жиним келип эле бир эжеге жөнөткөм. Там аны Майрамбек билип калыптыр, бунун начальниги. Менде бул жерде доказательство бар. Ал Майрамбек ошо ПСНдин начальниги менин алдыма келген. Заявление жаз, тиги бу деп коркуткан. СФР менен келип. А мен корконуман жазып берип койгом. Аны сразу встречка алгам. Видеону чыгарбайм деген. Ал видеону кандай максатта чыгарганын билбейм. Ал неправильно без разрешения чыгарып салыптыр да менен алып турупчу. Бул жерде адамдын укугун да теледи, мен аброй менен да ойногон жок да ал видеонучу. Ал вообще-то 2 ай мурунку видео болчу. Вот мына уже менде жазылгандардын баары бар, Майрамбек менен перепискаларым полный бар. Азыркы могу сотко келди го. Бул сот боюнча да вот ошо Акмарал деген кыздын немегилери бар. Жазуулары ошо типа ошол Майрамбек аркылуу бүт ошол Майрамбек кылып атканы. Майрамбек өзү келген мага. Там арена жакта полный өзүнүн служебный машинасы менен келген. Менде анда видеолор бар келгенин, мени күтүп турганын, кийин СФРди чакырганын. Ошол жерде СФР келгенде давай ушул жерден эле арыз жаздырып ал срочно деп айткан. Экөө өч окшойт ошо. Өч болгондон ошол мага келген убакта как раз бул жакта соту болуп аткан. Ошондо часто бул жактагылар менен сүйлөшүп отуруп, мага сүрөттөрүнө чейин көрсөткөн. Соту болуп атат, тиги бу депчи. Жана биринчи камакка алынды эле да башындачы. Ооба. Кара үй камагынан чыкканда сиз встречаны жазып бергенсиз да? Мен давно встречка жазып бергем. Ал встречка болгондон кийинки окуя болот атпайбы? Аны чыгарып салганчы. Мен встречка жазып бергем вообще. Аны бүт кандай болуп атат, ошол бүт Майрамбек кылып атат. Вот перепискалар полный бар. Перепискаларды тоже чыгаргыла сурады силерден. Бул негизи жанагы бул окуя башында эле аябай резонанс алган да интернет тармагындачы. Ошондон кийин эмнеге чыкпадыңыз дейм да жанагы тармаккачы. Бул жана тамаша болчу, бул эч кандай мен урган жок депчи. Мен чыгат болчумун, тиги камалып кеткенде ошол менен эле алек болуп калбадым, переживать этипчи. Ал встречка жазып бергенден 4 күндөн кийин чыгып атпайбы ал видеочу. Себеби ал видеону мен Алмамбет деген СФРде келген болчу, ошого жөнөткөм. И болду, башка эч кимде жок болчу. Ал Алмамбет Майрамбек менен через телефон аркылуу тынбай сүйлөшүп аткан болчу да. Мен встречка жазып бергенден кийин ал 4 күндөн кийин резонанс болуп кетти да, просточу. Встречканы мен давно жазгам. Даже кайсыл числодо жазылган бүт тиркелген бул жакачы. Бул жерде просто неправильно болуп калды да, бирөөнүн эмегисин ойлобой өзүнүн каалаганын кылып чыгарып салды. Кол көтөргөн эмес, ал жерде мен чапкам, анан мен чапкан тамашалашып эле сиңдим тартып койгон ал видеонучу. Целый начальник ПСНдин начальниги менин алдыма келген. Менде полный видеолор бар, ошол арена жакта келген, служебный машинасы менен 2 саат келип күткөн. Короче, жазып бер, коркуткан мени. Нормально эле. Өзүм калтырап, титиреп, ошол жерде СФР келгенде, типа машинадан арыз алдыр, срочно деген. Булар машинадан арыз алып калыптыр да андачы. Шумкар Атайын багыттагы полктун командири Майрамбек Имангазиев менен биз байланышууга аракет кылды, бирок азыркы учурда мен чогулуштамын деп биздин суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартты. Мекеменин басма сөз кызматы менен биз байланышканыбызда Майрамбек Имангазиевке коюлган айыптардын бардыгы негизсиз экенин билдирди. Бир жума мурун соц тармактарга эркек киши аялды жаакка чапкан видео тараган эле. Тасмадагы эркек 2024-жылы дарыгердин иши боюнча айыпталган милициянын капитаны экени аныкталган. УКМК Өмүрбек Рыспаевди кармап, бирок бир нече күндөн кийин эле үй камагына чыккан болчу.